27-bab Bala tarbiялоо жана анын тартиби жөнүндө. Менин боорум билгин, Кудай сага уул берсе, баарынан мурда уулуңа жакшы сын бер. Бул атанын бир парзы. Андан соң перзентиңди эмизчү, акылдуу жана мээримдүү аялдарды тап. Жашы жеткенде сүннөткө отургуз жана чамаңа ылайык той бер. Ошондон кийин уулуң Куранды жатка билген, хафиз болсун үчүн Куранды окуганды үйрөт. Чоңойгондо каруу жарак кармаганга, аттуу жүргөнгө, түрдүү куралдар менен кантип согушканды үйрөнсүн. Аскер өнөрүн өздөштүрүп бүткөндөн кийин уулуң сууда сүзгөндү үйрөнсүн. Икая 10 жашар кезинде аттуу аскер өнөрүн мыкты билген Боо Манзар Хажиб деген хажибим болуп, анын Рейхан деген абиссиниялык кулу бар эле. Ал да атчан жоокердин өнөрүн мыкты билчү. Раматылык атам Алла ага мээримдүү болсун, мени ат мингенди, найза сайып, найза ыргытканды, кылыч ташканды, чапкан ойногонду, таптап урганды, аркан ыргытканды деги эле эр жигиттин аскерий өнөрүнүн баарын үйрөнсүн деп ушул экөөнө тапшырды. Алар бир канча мезгил өткөндөн кийин атама барышып, мырзанын уулу биз билгендин баарын үйрөндү. Мырза уруксаат берсе, ал эртең саят учурунда эмне өнөрдү үйрөнгөнүн көрсөтсө деп кайрылышты. Эмир макул деп эртеси күнү атама эмне үйрөнгөнүмдүн баарын көрсөттүм. Эмир ыраазылыгын билдирип, ага чепкенин берүүнү буйруду да, силер үйрөткөндүн баарын уулум жакшы билет экен, бирок өнөрдүн мыктысын али үйрөнбөптүр деди. Тиги экөө жарыша сурашты, эмне болгон өнөр? Эмир айтты. Ал билген өнөрдү зарыл болгондо анын чамасы жок болсо, башкалар жасай алышат. Силер аны башка түшсө, башка эч ким жасап бербес жана бер алгыс өнөргө үйрөтпөпсүңөр. Алар кайра сурашты. Ал эмне өнөр? Эмир жооп берди. Сууга сүзүү. Ал үчүн эч ким сууга сүзө албайт. Атам ошондон кийин Абисугундан дасыккан суучуларды алдырып, алар эркиме койбой мага сууга сүзгөндү үйрөтүштү. Көңүлдөнбөсөм да сүзгөндү жакшылап үйрөндүм. Ошол жылы күтүүбүздөн ажыга аттанып калдык жана Мосулга жете бергенде бизге каракчылар кол салышты. Араб каракчылар бизден анча көп болушкандыктан алардан коргонууга күчүбүз жетпей тонолуп калдык. Кыскасы, мен Мосулда аш жылаңач калдым. Эмне кылаарымды билбей кайыкка отуруп Тигр дарыясы менен Багдадка жөнөдүм. Багдадда ишим жакшы жүрүшүп кетти жана Алланын амири менен ажыга сапар алдым. Мунун айтып жаткан себебим, Тигр дарыясы Апкарыга жакындап калганда коркунучтуу ийрим жерлер бар жана кайык башы тажрыйбалуу суучу болуп, суунун ийримин жакшы билбесе, кайык кыйроого учурары талашсыз. Мен түшкөн кайыкта 25 киши бар элек. Кайык башы өз ишин жакшы билбегендиктен суунун иримине жеткенде кандай жүргөндү билбей дарыянын дал ортосунда салып айдаганда кайык чөгүп кетти. Кайыктагы ошол топ адамдан мен Басыралык Абышка Кабы деген менин гулямым сүзүп чыктык. А калгандар чөгүп өлүштү. Мен тирүү калганыма тоо деп атамдын арбагына арнаган садака пулду көбөйттүм жана Алла ага мээримин көрсөтүүсүн тилеп дуба окудум. Атам менин башыма түшчү бул күндү көрө билип сүзгөндү үйрөткөнүнө мен өз учурунда маани бербегенимди байкаган эмес экенмин. Уулум, сен ошондуктан аталык милдетиңди аткаруу үчүн аталык мээримиңди көрсөтүп, уулуңа да ага пайдалуу бар өнөрдүн баарын үйрөт. Анткени тагдырдын капилет сыноолорунан коопсузмун деп болбойт. Адамды эмне күтүп жатканы белгисиз. Ар кандай өнөрдүн жана билимдин бир күн пайдасы тиет. Ошон үчүн өнөргө үйрөнүп жатканда жана билим алууда оозду ачып, убакытты текке кетирбеш керек. Окуу учурунда балаңды мугалимдер уруп сабап койсо, аяба жана кийлигишпе. Анткени бала илимди, адабиятты жана көркөм өнөрдү өз ыктыяры менен эмес, ур токмоктун астында окуп үйрөнөт. Эгерде бала орой сүйлөп тилиңди укпаса, ал сени жек көрүп калбасы жана дайыма сенден коркуп жүрбөсү үчүн аны өз колуң менен урба, мугалимдер менен коркут жана аларга жазала деп буйру. Бала акчага мураскер болом деп сенин өлүмүңдү тилеп, ысымын булгап албас үчүн балаңдан колуңда болгон акчаңды жана алтыныңды мүмкүн болушунча аяба. Сен билгин,
баланын укугу, билим жана талим тарбия алуу. Уулуң жаман болсо да ага көңүл бурбай аталык парзыңды аткара бер. Уулуңда кыпындай акыл эси болбосо да аны окутуп тарбиялаганды токтотуп, жаңылыштык кетирбе. Эгер сен уулуңду тарбиялабасаң, анда аны мезгил өзү тарбиялайт. Айтылат эмеспи? Ата энеден тарбия көрбөгөн баланы күн менен түн тарбиялайт. Аталык милдетиңди бек сакта. Уулуң ага буйругандай жашасын. Адамдар жоктон пайда болгондо алар менен кошо табияты жана мүнөзү жаралат. Алар жумшактыгынан, алсыздыгынан жана кубаты жетпегенден улам табият берген мүнөзүн көрсөтпөйт. Адам өскөн сайын денеси жана руху кубат алат. Жасаган ишинин жакшы жана жаман жактары ачык көрүнө баштайт. Балдар бойго жеткенден бардык мыкты сапаттары жана зыяндуу кемчиликтери гүлдөй ачылат. А сен балага талим, тарбия, билим берип окутуп үйрөткөндөрүңдү өзүңдүн ага калтырган мурасың деп бил жана балаңдын укугун аткаруу үчүн ага калтыр. Бектердин балдары үчүн талим, тарбияда мыкты мурас жок. Карапайым элдин балдары үчүн кол өнөрчүлүктөн артык кесип жок. Кол өнөрчүлүк бектердин балдары үчүн кесип эмес. Көркөм өнөр кол өнөрчүлүк эмес, андан башка иш. Бирок ачыгын айтсам, кол өнөрчүлүк менимче өнөрдүн улуусу жана жакшылардын балдары кол өнөрчүлүк менен жан багышпаса, башка жүздөгөн өнөрдү үйрөнүшсүн. Бул кемчилик эмес, бул сыймык. Анын качандыр бир кезде пайдасы тиет. Икая. Уулум билгин, Куштасп тактыдан айрылгандан кийин бул узаган кеменин мазмуну аны кантип урумга барганы жөнүндө. Константияга жөнөйт. Жанында эч кандай байлыгы болбойт. Кайыр сураган ага уят көрүнөт. Кайсы бир жерден өзүнүн бала чагында хан сарайда кылыч, канжар, үзөңгү жана жүгөн жасаган усталарды жолуктуруп калат. Жылдыздар анын пешенесине усталык өнөрдү жазган экен. Куштас усталардын жанынан айланчыктап чыкпайт жана алардын кандай иштегенин көрүп жүрүп эле усталыкты үйрөнүп алат. Ал урумга жетип бир күн башына мүшкүл түшкөндө усталарга кайрылат. Мен силердин өнөрүңөрдү билем. Усталар аны шакирт кылып алышат. Ошентип Куштасп урумдан мекенине кайтканча эч кимге жалдырабай усталык менен курсагын тогузуп жанын багат. Ал өз эл жерине кайтып келгенден аскерлерге эч бир бек өз баласын кол өнөрчүлүккө үйрөткөндөн уялбасын, себеби көпчүлүк учурда күч жана эр жүрөктүк пайдасыз болуп калат. Ошондо кандайдыр бир кесиби болсо же иш билсе анын жүзүн көрөт деп буйруган экен. Билимиң эле болсо бир күнү аны пайдаланасың. Ошондон тартып ирандык бектердин арасында балдарын зарылдык болбосо да кесипке үйрөтүү салтка айланат. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк жеткен кесипти үйрөн. Андан пайда гана табасың. Уулуң чоңоюп жатканда ага кылдат көз сал. Эгер уулуң адептүүлүккө жана чарбачылыкка шыктуу чыгып өзүнчө чарба куруп, үй бүлө көтөрүүнө жана дөөлөт арттырарына көзүң жетсе, аталык парзыңды аткаруу үчүн уулуңду үйлөнткөндүн жайын ойлон. Бирок колуңдан келсе уулуңду үйлөнткөндө же кыз бергенде тууганың менен кудалашпа. Келинди бөтөн элден изде. Тууганың мененби же жат менен кудалашасыңбы, анын айырмасы жок. Анткени эт жана кан баары бир сеники. Башка уруудан келин алсаң, өз урууңа катар бөтөн уруу да сага тууган болуп жакындашат. Карооң эки эсеге узарат жана эки жактан жардам келет. Уулуңда чарбачылыкка жана жакшы жүрүм-турумга шыгы жок экенин байкасаң, жакшы үй бүлөнүн жана мусулман адамдын кызын алып берип, кызды жамандыкка кириптер кылба. Себеби ата энеси жана кыздары бири-бирине жүк болот. Андай уул чоңойгондо ага өзү каалагандай жашаганга мүмкүндүк бер. Анткени сенин көзүң өткөндөн баары бир анын наслинде жазгандай болот. Кызтарма. Кыздуу болсоң, аны мээрбан жана камкор адамдарга бактыр. Ал эми эс тарткандайын тарбиячысы аны намазга, орозо тутканга жана шарияттын аткарууга парз бардык шарт жоолоруна үйрөтсүн. Бирок кат жазганды үйрөттүрбө. Кызың бойго жеткенде аны эртерээк күйөөгө бергенге аракет кыл. Анткени күйөөсүз кызды үйдө кармаган жакшы эмес. Кыздын орду күйөөдө жана мазарда. Кызың сенин үйүңдө экениңде аны эркелетип жакшы мамиле жаса.
Себеби кыз бала ата энесинин туткуну. Эгер уул балада атасы болбосо, ал канчалык кыйналбасын өзүнө жумуштап, жанын багалат. А кыз өз жанын өзү багып кеткенге кудуретсиз болот. Үчүн бар дүнүйөңдү эң алды кызыңа жумшап, ал үчүн камкор жана кимдир бирөөгө өткөрүп берип, анын түйшүгүнөн кутул. Кызың биринчи жолу күйөөгө чыгып жатса, күйөөсүнө дилинен берилүүсү үчүн мурда үйлөнө элек күйөөнү изде. Жана күйөө бала да кызыңа жакшы мамиле жасап, экөө ынтымакта жашасын. Хикая. Менин угушум боюнча Шахырбану деген кичинекей перс кызды арабтар туткунга алып, Умар алейхисаламга көрсөтүшкөн экен. Кызды базарга саткан алып барышканда ыймандуулардын адыйы Али келип пайгамбар алейхисаламдын падышалардын урпактары сатылбасын деген буйругун жарыя кылат. Бул кабардан кийин Шахырбануну базардан алып кетип күйөөгө берүү үчүн Салман Фарисинин үйүнө жиберишет. Шахырбануга күйөөгө бериле турганын тууралуу айтышканда ал болочок жарымды көрмөйүнчө күйөөгө чыкпаймын дейт. Андай болсо күйөөнү өзү тандап алсын дешип, аны бийик жайга отургузуп коюп, алдынан таанымал арабтар менен иемендерди кас-катар тизип өткөзүшөт. А Салман кызга ар бир эркектин урук тегин, колундагы киши мүнөздөп айтып турушат. Кызга эч ким жакпайт жана Умар көрүнгөндө гана бу ким деп сурайт. Салман Умар дейт. Шахырбану чоң киши экен го, бирок кар экен дейт. Алиге жеткенде да сурайт: ким бул? Салман жооп берет: Алла сүйүнсүн, Али. Шахырбану айтат: Коросон адам экен. Бирок эртең о дүйнөгө барганда Айжамал Фатиманын көзүн карай албай калам. Уят, ага күйөөгө чыкпайм дейт. Алдынан Хасан ибн Али өткөндө Шахырбану анын ким экенин сурап билип: ал мага ылайыктуу экен го, бирок аялы көп экен, каалабайм дейт. Хусейн иби Алини көргөндө Алла ага сүйүнсүн, анын жөн жайын сурап билет да: ал мага татыктуу экен, ал менин күйөөм болууга тийиш. Мага кызга үйлөнө элек эркек керек, мен да күйөөгө чыга элекмин, ал да үйлөнө элек дейт. Бирок сен күйөө баланын сулуусун танда жана кызыңды өңү серт адамга бербе, анткени кыз бала өңү куник эркекке байланбайт да, өзүң жана күйөө балаң элге шылдың болосуңар. Күйөө бала сымбаттуу, ыймандуу, чынчыл жана чарбачыл болгону зарурат. Сенин кызыңды багуу үчүн күйөө балаң акчаны кайдан жана кантип тапканын билүүң шарт. Күйөө балаң байлыгы жана теги боюнча сенден төмөн болуп, сен аны менен эмес, ал сени менен сыймыктансын жана кызың тынч жашасын. Мен бир аз гана сөзүмдү айттым, андан көптү талап кылба. Күйөө балаң сыпайыгерчилигин жоготпос үчүн кызыңды ортого салып соодалашпа жана ал адамгерчилик жакшы сапаттарын көрсөтсүн. Колуңда барын жумшап, кызыңды күйөө баланын жоопкерчилигине өткөрүп бер жана өзүңдү бир чоң мүшкүлдөн куткар. Досторуңа да ушундай кеңеш бер. Алла баарынан жакшы кабардар.